Айыл жана суу чарба министрлигинин маалыматы боюнча азыр айрым бийик тоолуу райондордон башка бардык жерлерде айдоо себүү иштери кызуу жүрүп жатат. Министрдин айтканына караганда буудайдын жүгөрүнүн үрөнү жетишпейт. Ошондой эле дыйкандарды жер семирткич менен камсыз кылууда да кыйынчылыктар жаралууда. Бүгүнкү күнү 34,8 миң тонна үрөн талап кылынат. Анын 78% же болбосо 27,6 миң тоннасы бүгүнкү күнү даяр. Жетпегени 7,5 миң тонна үрөн жетишпей жатат. Ал эми айыл чарбасы боюнча дасыккан адис академик Жамин Акималиев өзү жетектеген үрөн чарбачылыгында буудайдын, арпанын жана кызылчанын эң мыкты сорттогу үрөнү бар экендигин, бирок аны сураган жан болбой жаткандыгын айтат. Мактаныштын кереги жок, тескерисинче күн түндө иштеш керек. Азыр жазы ушу быйылкы жылы мына түшүмдүн тагдырын bir gün emez 1 saat çeçip kaldı. Uşu кезде бүгүнкү күндө мына үрөн жетпейт деп атат да, биздин дыйканчылыктын чарбаларында бүгүнкү күндө жасык будайын 100 тонна абдан сапат үрөн турат. Ошону эч ким албайт. Дыйкандарды айыл чарба техникалары менен камсыз кылууда да бир топ көйгөйлөр бар. Айрыкча тракторлор, комбайндар жетишпейт. Ал эми колдо болгон техникалардын баары небак эскирип бүткөн. Бүгүнкү күндө дыйкандарды техника менен камсыз кылуу маселеси өтө оор бойдон калууда. Себеби техникалар бүгүнкү күндө абдан кымбат. Бардык эле биздин айыл чарба субъекттери техниканы дүңүнөн сатып алып пайдаланууга мүмкүнчүлүктөрү жок. Быйылкы жылга ошол биздин министрликтин иш планында 1,5 миң техникага чейин, даанага чейин айыл чарба техникаларын дыйкандарга алып берүү болжолдонууда. Айыл чарба министрлиги 20 жылдан ашуу мезгилден бери дыйкандарды жаңы трактор, комбайндар менен камсыз кылабыз деп тилемизип келе жатат. Андан качан жыйынтык чыгарын билбейм дейт Акималиев. Айыл чарбасынын 80% ремонттон өткөрүп койду. Кандайдыр ремонттон өткөрдү. Потом анын 90% ебагылети мөөнөт өткөн эски тракторлерде. Тракторлерди абдан начар. Ал эми жанагы шаймандар болбосо кечигип жатабыз. Ошондуктан менин оюмча бул техника көңүл буруш керек. Өмүрбек Тилебаев, Руслан Сабатаров, Коомдук 1 канал.